Sarıgulov Dastan İslamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Бүгүнкү биздин коногубуз белгилүү коомдук ишмер, Кыргыз тарыхындагы актай калган барактарды, актай калган тактардын баарын иликтеп, тактап келе жаткан агайыбыз Дастан Исламович Сарыгулов бүгүн биздин студиябызда. Биз өткөндөгү жолугушуубузда агай менен ушул топонимика маселесине токтололу, өзүнчө бир теле берүү кылалы деп сүйлөштүк элек. Мына агай кечеле мен дагы ушу Тажикстанга барып, Тажикстан Жергетал районуна, Кыргыз районуна барып кыдырып келдим да. Мындан бир 3-4 жыл мурда эле ошол Жергеталдын айылдарынын баары кыргызча аталышта эле. Анан былтыртан бери тажик мамлекети айылдын аталыштарынын баарын кайра тажикче кылып өзгөртүп атыптыр да. Анан өткөндө сиз мына Алтай Республикасынын картасын көрсөтүп бүт эле кыргызча наамдар экен деп мен алып калып сизден карап чыксам, чынында эле Россиянын жарымындагы бул өзү 2005-жылы Новосибирскиден чыккан карта экен, жер аттарынын баары эле кыргызча экен да. Анан ошол себептен улам сиз менен өткөндө дагы ушу макулдаштык элек, ушу топонимика маселесине атайын бир токтололу деп. Анда агай сөздү баштай бериңиз. Жер суулардын аттарын тарых илими топоним жана гидроним деп айтат. Тарыхтын өтө байыркы дооруна келгенде ал убакта жазма булактар жок. Ошон үчүн тарых илими ошол топоним менен гидронимдерди иликтеп ошолорго таянат. Илимде топоним, гидронимдер бул эч ким талаша албаган, тарыхтын далили болуп таанылат да. Жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз сөзүңүздүн башында. Алтай менен Хакасия, мына карта турат, Хакасиянын мынагы ошол жана Алтайдын атласы. Жакында эле 5-7 жыл мурда эле чыккан карталар. Эми ушул жерде карап отурсаңыз, баарын эгерде тизмектеп айтсам, анда 20 мүнөт убактыбыз кетип калат. Мен мисалы айтып коеюн, Талды булак Алтайда, Чүй сууларды айтып атам. Түргөн суу, Тай өзөн суу, Миң булак, Талды суу, Акташ, Кош булак, Жетиген дарыясы, Кара дарыя, Кызыл суу, Балыктуу суу, Кара кол, Корумду, Кара дарыя. Муну көл тоолорун ушунча бүгүн 80% аттары кыргыздын аттары болуп атат да. Кыргыз 17-чи кылымдын аягында ошол жактан сүрүлгөн да. Ал эми өзүнчө тарых, аны козгобой эле коелу. Андан бери 3 кылым өттү. Бүгүн ошо жер суулардын аттары кыргызча болуп атат. Дагы бир көңүл бура турган нерсе. Ал мындай. Ушу жерлерде кыргыз тили менен кыргызча аталгандан бөлөк байыркы бир дагы тилде бир дагы эл атаган жер суу жок. Демек биз байыркы палеолит доорунан бери бабаларыбыз ушу жерди мекендеген. Мисалы, мына перстерге, Иранга жакын Орто Азиянын айрым дарыялары тарыхта мурдагы аттары менен дагы кезиген. Мисалы, мынагы Яксарт деген көлдөр бар. Булар ошол мурдагы 3000-4000 жыл мурда аталган аттары айрым карталарда жүрөт. Демек, бөлөк эл мекендеген ошондо. Ошол аталып калган. Ал эми биз Алтайга келсек, биз кыргыз
жер сууларынан бөлөк элдин тили менен аталган бир дагы жер сууну таппайбыз, талашсыз да. Ошо кайсы доордогу карталарды, китептерди албасак, бүт ушул эле азыркы аттары менен келатат. Мына көлдөрдү айтсак болот, чокуларды айтсак болот. Кызыгы, мисалы, көлдөрдө Манас көл, Кош көл, Кыргыз көл, Сары көл, Аска көл, Аю көл, Бай көл, ушинтип тура. Ал эми тоолорго айтсак, Таш дөбө, Манас, Кызыл таш, Курай тоо, Сандык таш, Түлкү тоо эми бул эмнени билдирет? Талашсыз. Ушу жерлер түпкү кыргыз элинин мекени болгон. Буга биз дагы баа бербей, көңүл бурбай келатабыз. Тарыхчылардын жүрөгүн чүрүп койгон, Алтайдын тиешеси жок кыргыздарга деп Совет доорунда. Ошондон бери баш көтөрбөй келатабыз. Кандай тиешеси жок? Эгерде жанагы дөбө маданияттын Афанас, Андрон, Кара Сук, Таштык, Тогар баары Хакасияда табылганда. Баары Хакасиядагы жерлер менен аталып калбадыбы? Илим катары ушуну көтөрсөк эмне үчүн болбойт? Биз ал жерди талашпай эле коелук. Бирок биз өзүбүздүн тамырыбызды билишибиз керек да. Өзүбүздүн байыркы маданиятыбызды таанышыбыз керек да. Ошону тааныганда, ошол тарыхты билгенде улуттук эс тутум ордуна келет да. Мунусуз улуттук эс тутумду ордуна алып келе албайбыз. Улуттук намысты жарата албайбыз. Эми эгерде мындай бөлөк багытына өтсөк, өзүңүз айтып атасыз, мына башканы коюп Манасты айт деп, туурабы? Биз дагы башка жер сууларын аттарын коюп, Манас бабабыздын ысмы коюлган даңктуу, даңазалуу жер сууларды мындай үстүртө болсо да айтып кетелик да. Элибиздин көбү кабарсыз деп ойлойм да. Мына баштаганда эле муногу Непал мамлекетиндеги Манас улуу чокусу. Мына сүрөттө көрүп турбайсыздар. 8163 метр. Эми бул кызык. Жергиликтүү эл бул чокуга 1952 жылга чейин бир дагы адамды чыкканга уруксат берген эмес. Ыйык тутуп келген. Биринчи жолу ушу чокуга кимдер чыккан? Жапон элинин альпинисттери чыккан. Дагы эле болсо бүгүн татаал, мына карабайсыздарбы кандай? Эми бул керемет сөз жетпейт го. Манасчылар эле мүнөздөп бербесе, муну кара сөз менен айтуу кыйын. Мына кандай керемет. Муну ким койду? Албетте кыргыз койду. Кайсы доордо койду? Мына кызык маселе. Кайсы доордо кыргыз ошо Непалда, Индияда жүрдү эле. Бул өзүнчө сөз кыла турган иш. Мына мен айтып коеюн, бул Манаслуу деген чоку. Индияда Манас деген дарыя бар да. Манас деген дарыянын суусунун көлөмү нарындан 5 эсе чоң. 5 эсе чоң. Манас улуттук паркы бар ошо дарыянын ошол орто агымында 90.000 гектар аянты Манас деген корук бар. Ал жерде улуттук корук. Ал жерде отун даярдаганга дагы тыюу салынган. Мен аңчылыкты айтпай эле коеюн. Ошончо ыйык туткан жерде. Бул эмне үчүн ыйык туткан? Ким ошону атын койгон? Албетте кыргыз койгон да. Кайсы доор бул бөлөк маселе. Эми жылып отурсак, Тибетте Манас деген, Манамцо деген көл бар. 3500 метр бийиктикте. Манас ара бар деп дагы айтышат. Айтышат эми, бирок өзөгү Манаста. Ошонун аянты 500 чарчы километр Тибетте. Ал эми Батыш Кытайга нары жылсак, Ирен Хабыр мөңгүлөрүнөн Манас дарыясы башталат. 420 километр узундугу Манас дарыясы Манас көлүнө куюп атпайбы? Манас көлүнө куюп атат. Эми нары Алтайды айтпай эле коеюн, арды эми өзүбүздүн мекенибиз, Манас чокусу, Манас көлү, ал эми картада бадырайып турат бу жерде талашсыз. Кавказга жылсак, Кавказда Манас дарыясы бар. Манас дарыясы Каспий деңизине куюп атат.
Ошо дарыянын жиектеринде Манас Матап, Манас Ауыл, Манас Аулан деген шаарчалар, кыштакчалар бар да азыр. Манас деген темир станция бар, темир жол станциясы. Манас деген курорту бар. Муну ким атады? Бул ушуну тереңирээк иликтесек, кыргыз атаган. Кайсы доор дагы бул бөлөк маселе. Эми Орто Азияга келсек, Самарканд областы менен Сурхандарыянын областынын жерлерин суу менен камсыз кылган Манас деген канал бар. Бул кол менен казылган канал. 50 куб суу секундасына батат. Илим айтып атат. Бул дейт, биздин доордон 1000 жыл мурда казылган дейт. Каналды. Ошону Манас канал деп турат. Мына капталыбыз да жакын эле жерде. Бир 8 саатта кирип барабыз. Ушун суроо туулуп атат. Качан айтылган? Эми дагы кызык нерсе, биз ал жер суулардын аттарын мен үстүртө эле атап кеттим. Мына жерде кызык маалымат бар. Манас топоним Орто Азияда, орто кылымдарда жайгашкан бийик тоолу өлкөнүн ысмы. Биз мисалы айткан жок да. Мамлекети да, өлкө. Эми жерден чегин. Бул негизи бөлүгүн азыркы кыргыз жергесинин ала тоосу алып турган. Талас ала тоосунун бийик чокусу Манас, илгерки Манас өлкөнүн өзгөргөн формасы. Андан мурун бу жерде мындай чегин айтып коеюн. Ошол Манас өлкөсү түштүктө Тибеттен башталат, түндүктө Тараз менен Шелжинин азыркы Талас өрөөнүнүн орто бөлүгү чегине, батышта Туран ойдуңунан чыгышта Кытайга чейин созулат. Тоо системасынын чыгыш жагы Тавкан, борбордук бөлүгү Игра-Жар, түштүк тарабы Буттем деп аталган. Не дейсиз? Өлкө болгон экен да. Муну ким түскөн? Албетте кыргыз эли түскөн. Ушунча аймактарда кыргыз бир топ мекендеген доор болгон да. Дагы бир кызык нерсе, качан аталган дегенге биз эгерде терең иликтеп келсек, бул мындай ачылыш өзүбүзгө болот, ачылыш кылабыз. Бүгүн ушунча аймактарда ар бөлөк улутта, ар бөлөк динди тутунган элдер жашайт. Бирок баары ошол Манас деп аталган дарыя болобу, көл болобу, чоку болобу ыйык тутат да. Динине карабай, улутуна карабай. Жазында кадимкидей барып, айран ак менен чачып зыярат кылышат. Демек, дүйнөлүк диндер пайда боло электен кыйла мурун ошол жер суулар Манас бабабыздын ысмы менен аталган ыйык болуп, мазар болуп, аң сезимге кирип калганда, кийинки дүйнөлүк динди тутунса дагы ар бөлөк. Бирок көкүрөгүндө байыркы тетеяктагы ишеним, ынааным, ыйык тутуу сезими дагы эле бүгүн жашап атат да. Мына бул ошол жер суулардын аттарын мен калганын майдалабай эле коеюн, башкаларын айтпай эле коеюн чечмелеп. Манас бабабыздын ысмы. Эми ушу жерде бир суроо туулуп атат. Бул Манас бабабыз байыркы бабабыздын ысмы. Ошол улуу даңктуу, даңазалуу жер суу көлдөргө коюлган. Биз суроо берелик өзүбүзгө. Байыркы Перс элинин түпкү бабасынын ысмы, же болбосо байыркы Кытай, байыркы Араб элинин түпкү бабасынын ысмы ушунча жер сууларга коюлдубу деген суроого жооп издейлик да. Жок, коюлган жок. Коюлган жок. Мына Кытайдын түпкү бабасынын ысмы кай жерде коюлду? Издеп көргүлө. Же болбосо Перс байыркы эл да. Булардын түпкү бабасынын ысмы кай жерге коюлду? Арабты байыркы эл деп атабыз. Бирөөнүн ысмы ушунча жер сууларга коюлган жок. Эмне үчүн Манас бабабыздыкы коюлду? Бул чоң суроо. Анан барынан кызыгы мынакей Алтайдагы Манас көлүн барып өз көзүм менен көрдүм. Манас тоосун көрүп, Манас тоосуна чыктык да. Анан кече жакында ушу Тажикстандагы Каразоонудагы Манастын зоосу деп айтат экен. Ошонун баягы түндүк жагында бир жайык жер бар экен. Бир 500 гектардай жер экен.
ошол жерге жергиликтүү жергеталдык кыргыздар малын жаят экен. Анан айтып атпайбы, Манастын жайлоосу дейт. Анын дагы түндүгүрөөк жагында Зардалыга кеткен жол бар экен, биздин Баткен областындагы. Ошол жакта Манас көлү бар экен, Тажикстан территориясында. Анан бул жергиликтүү элдерден сурадым да, аксакалдардан, эмне үчүн Манас деп аталып калган десем, алар айтат, ол Каныкейди алганда Манас келип ушул жерлерге жайлаган экен дейт да. Анан бир четимде логикага деле туура келгендей болуп атат да. Өзү Манас эпосунда деле айтып атпайбы, түнөө өткөн жеринде түптүү шаар орногон деп.